Саламатсыңарбы? Баарыңарды көргөнүмө кубанычтамын. Бүгүн химиялык формулалар, химиялык элементтердин салыштырма атомдук жана молекулалык массасын өтөбүз. Эгерде мен кыргыз тили менен салыштыра турган болсом, кыргыз тилинде 36 тамга болсо, бизде 118 химиялык элемент бул тамга болот. Эми тамгадан куралат сөз. Бизде химиялык формулалар, аларды жаза биле алсак, анда сөз жазган болобуз. Мисалы, магазин, ата, эне деген сыяктуу алюминийдин оксидиси, натрийдин хлориди деп валенттүүлүгүн коюп, химиялык формуласын түзө алсак, анда сөздү жаза алган болобуз. Сөздөрдөн сүйлөм түзүлөт. Бизде химиялык теңдемелер булар сүйлөм. Ата магазинге барды. Биз алюминийдин хлоридине натрийдин оксидин кошуп, аягына чейин чыгарып, бул бизде химиялык теңдеме, бул сүйлөм. Андыктан химия мына 8-класстан баштап өтүлөт. Бир аз татаал, ар бир теманы кылдаттык менен карап, түшүнүп, конспектлеп жазып отурууга, баардык тема бири-бири менен тыгыз байланышта. Бирөөсүн түшүнө албасаңар, экинчисине татаалыраак болот. Азыр мынакей эң фундаменталдык темалар кетип атат. Анан барган сары темалар татаалдайт. Түшүнбөгөн темаңарды сурагыла, мен дагы айтып кетейин. Мен теманы түшүндүрүп жатканда тапшырмаларды берип кетемин. Андыктан түшүнүп, ортосунда тапшырмаларды чыгарып, мага жөнөтүп текшертирип аласыңар. Химиялык формулалар. Жөнөкөй жана татаал заттардын курамын химиялык формулалар менен туюнтууга болот. Заттарды биз алдыда жөнөкөй заттар, татаал заттар деп бөлдүк. Жөнөкөй заттар молекуласынын курамына бир түрдүү атомдон турат. Мисалы, суутек мынакей, бир эле суутектин атому болот. Татаал заттар молекуласынын курамы бир нече түрдүү атомдорду камтыйт. 2 же андан ашык. Мисалы, көмүр кычкыл газы СО2. Көмүртек 2 кычкылтек. 2 атомдон туруп атат. Кээ бир заттар 3 атомдон, 4 атомдон, мындай заттарды биз татаал заттар дейт экенбиз. Химиялык формуланы, эми биз ушул химиялык формуласы түзүлдү дегенде татаал затты пайда кылат экенбиз. Химиялык формула бул берилген заттын сандык сапаттык курамын аныктайбыз, элементтердин химиялык белгилери менен индекстердин жардамы аркылуу туюнтуп жазабыз. Сөзсүз индекс формулалары жазылат. Эми кантип биз түзө алабыз? Бул жакта мен жазып койдум. Азыр доскада да түшүндүрүп беремин. Химиялык элементтин белгисин жазуу үчүн эң эле биринчи химиялык белгисин жазат экенбиз. Мисалы үчүн бизге алюминийдин оксидиси 2 элементтен туруп, анын бирөө кычкылтек болсо, бул оксидтер болот деп айтканбыз. Валенттүүлүгүн жазабыз экинчиси. Үстүнө валенттүүлүгүн жаздым. Алюминийдин валенттүүлүгү 3, кычкылтектики 2. Андан кийин жалпы бөлүнүүчү санды табабыз. Жалпы бөлүнүүчү санды табабыз. 6 экөөнө бөлүнө турган орток сан. Эми бөлөбүз. 6-ны 3-кө бөлсөк 2, 6-ны 2-ге бөлөбүз 3. Алюминий 2, О 3. Валенттүүлүккө бөлүү, анан индекстерин коебуз. Индекстерин койдук. Мына ушинтип химиялык формула түзөбүз. Эми бул жерде аныктамасында айтып атат. Химияда өзү ушундай, аныктамасында өзү бир канча мисал чыгаруу жолдору көргөзүлгөн да. Сандык сапаттык курамын аныктайт дейт. Кантип аныктайбыз эми сандык сапаттык курамын? Карайбыз. Алюминийдин биринчи сапаттыгын аныктайбыз. Сапаты дегенде химиялык формулага кайсы атомдор кирип жатат? Бизге алюминий жана кычкылтек. Сан жагынан эми алюминийден 2, кычкылтектен 3. Жалпы 5 атом. Жалпы 5 атом болду.
сапаты сандык манерге тесттерде келет. Сапатынан жана санынан айырмачылык кандай болот? Химиялык формулаларды сөзсүз валенттүүлүк аркылуу түзөбүз. Эми индекс жана коэффициент саны. Индекс бул молекуладагы атомдордун санын көргөзөт. 0 мынакей. 0 мына индекс атом сандары 2, 3 деген. Коэффициент молекуланын санын көргөзөт. Мына алдына коюлган сан мынакей, мисалы 4, 3 деген бул коэффициент молекула саны. А формуладан түшкөн индекстер булар атом сандары. Эми заттардын химиялык формулаларын окуганда солдон оңго карай окуйбуз. Кашанын сыртындагы сандар 2, 3, 4 деп окулат. Мисалы үчүн мен азыр мына бул жерде мынакей кальций 3 PO4төн 2 жолу. Ошондо бул формуланын келип чыгышы дагы мынакей кальцийден 3, PO4 2 жолу. Бул жерде кальций 2 валенттүү, PO4 3 валенттүү болгондуктан экөөнө коюлган орток сан 6 болуп, 6-ны 2-ге бөлөсөңөр 3, 6-ны 3-кө бөлөсөңөр 2 түшүп атат. Химиялык формула түзүлдү. Эми мына ушуну сандык сапаттык курамын аныктайбыз. Сапаттык жагы дегенде кайсы элементтер кирди? Кальций, фосфор жана кычкылтек. Сан жагынан кальцийден 3, фосфор кашанын сыртындагы 2, фосфорго да тиешелүү 2, кычкылтектен 4 болуп турат, 2-ни көбөйтөбүз 8. Жалпы бизге 13 атом. Канча молекула? Эчтеке жок, 1 молекула деп айтылат. Жазылбайт, бирок мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн алдына 1ди коюп койдум. Сандык сапаттык курамы боюнча мына ушул. Сандыгын сапаттыгын ушинтип келтирип түзөткөнбүз. Мен бул жерге мисал беремин. Эгерде мисалы үчүн мунун алдына 2 койсок, мынакей мунун алдына 2 коюп койсом, алюминийден 4 болот эми бул жерде. Кычкылтектен 6 болот. Жалпы бизге 10 атом болот. Ошондо алдындагы молекула баарына тиешелүү болуп көбөйтүлүп калат. Эми сандык сапаттык мынакей өзгөчө, ушуну түшүнүп алдыңар. Химиялык формуласыны түзүп, сандык сапаттык курамын аныктайсыңар. Мен бул жерге тапшырманы көргөзүп кетейин. Тапшырма. Өзүңөр химиялык формуласын түзөсүңөр, анан сандык сапат мен түзүп көргөзүп жазып берейин, сандык сапаттыгын аныктайсыңар. Жаздык. Кальцийдин хлоридиси 5, натрийдин оксидиси 3, алюминий 2, SO4төн 3 жолу, цинктин гидрооксидиси 2 жолу. Бул силерге үйгө тапшырма болот. Меникиндей силер дагы чыгаргыла. Сабакты көрүп атканда жакшы түшүнүп, токтотуп, ар бирини жазып, салыштырып иштеп, ушинтип кетебиз. Химиялык формулалардын салыштырма атомдук жана молекулалык массасы боюнча түшүндүрөмүн. Атомдук жана молекулалык массасы. Мен доскада экранга жакын барып каламын, андыктан доскада түшүндүрөмүн. Карайбыз. Атомдук жана молекулалык массасы кандай болот? Бул жерде химиялык формуласын түзө алабыз эң биринчи. Дагы эле бизге мына мисал үчүн атомдук массасы татаал зат алюминийдин оксидиси болсун. Химиялык формуласын түзөбүз. Атомдук массасын тапканыбызда алюминий мезгилдик таблицадан карайбыз. Атомдук массасы канча? Алюминийдики мен азыр бул жактан силерге
түшүнүктүү болсун деп мезгилдик таблицаны дагы чыгарып алайын. Алюминийдики 27. Мынакей көргөзөйүн. Кантип көрөсүңөр. Алюминий мынакей 26,9 мыш барып атат. 27. Жазабыз. 27 көбөйтүлгөн 2 индекс көбөйтүлөт ошол атом санына. Плюс кийинки элементке өткөндө 16 көбөйтүлгөн 3 барабар. 16 делгенибиздин себеби бул жерде мынакей кычкыл тек 15,9994 16 болот экен. 16. Ошондо муну 54 48 12 бир көңүл 9 102 грамм моль. Могул жерин эле сонун алып алсаңар, бул жагы математика көбөйтүп кое бересиңер. Дагы салыштырма молекулалык масса боюнча формуланы мен жазайын. Мисалы, күкүрт кислотасы барабар 2 койдум алдына. Өзгөчө 2 коэффициент бар. 2-ни ачасыңар, кашаны ачабыз. Суутектики 1, көбөйтөбүз 2, суутектин 2си бар да. Кийинки элементке өткөндө ортосу плюс. Күкүрттүкүнү көрөбүз мынакей. Күкүрттүкү бул жерде мына 32 экен. Көрдүңөрбү? 32. Суутектики вот мына жерде суутектики вот мынакей 1 болгон. 1. Бул 32 экен, жазабыз ошондо. 32, кычкыл тектики 16 көбөйтүлгөн 4 барабар. Бул 48 болот, нет 64 болот. 64 мына экөө бул 34 болот, 34 экөөнү кошкондо 2 көбөйтөбүз, кашанын ичини биринчи чыгарабыз. 64 34 98 болот экен. Барабар 98ди көбөйтөбүз 2ге. 196. 196 грамм моль. Дагы мисал жазамын. Бир аз өзгөчөлөнгөн мисал. Салыштырма молекулалык массасы кальцийдин сульфатынын 2 молекулалуу кристаллогидраты бул туздар. Эми кальцийди көрөбүз. Ар биринде элементтердин мезгил таблицасын көрөсүңөр. Кальций бизге мынакей 40 экен. Ушул жерин көрөсүңөр. 40. Жазабыз. 40. Кийинки элементке өткөндө плюс. Мынакей күкүрт 32 болгон. 32 плюс 16 көбөйтүлгөн 4. Мына бизде көбөйтүү эмес да, кристаллогидрат. Андыктан плюс болуп кете берет. Плюс 2, анан каша ачабыз. 1 көбөйтүү 2 плюс 16 барабар. Муну иштегенибизде 18 болот ичи. Бул 64. Ушунун баарын кошуп чыгарып чыгабыз эми. 72 плюс 64 плюс 18'de 2'ge 36 барабар. Эми кошобуз. 72 плюс 64 плюс 36 172 экен. 172 грамм моль. Мына ушундай. Салыштырма молекулалык масса дегенде татаал заттардын салыштырма молекулалык массасы. Атомдук масса дегенде бир эле атомдун түрүнө таандык болот дагы. Мисалы үчүн Aер натрийдики барабар. Натрийди көрөбүз бул жактан. Натрий мынакей 22 9 8 9 7 7 бирок бирди кошуп алабыз.
22, 23 деп алабыз. 23 грамм. Дагы айыр. Кайсыны? Мисалы үчүн хлорду алайык, Хлор. Хлорду койчу, мен өзгөчө ушул хлорду алгандыгымдын себеби, хлорду алганда бул жерде 35, бир гана хлор бүтүн да, 35,5 грамм дейсиңер. Мынакей хлор 35, 4, 5, 2, 7 дейт. Ошондо хлордуку 35,5 грамм болот. 35,5 грамм. Отуз беш бүтүн ондон беш грамм. Мынакей. Айыр бул бир эле элементке таандык экен, ал эми молекулалык масса атомдук масса деп өзү айтып турат. Молекулалык масса 2 жаандан ашык атомдордун санына барабар экен. Силер дагы мен алдыда PDF форматында жөнөтөмүн. Ушул химиялык формулалардын молекулалык жана атомдук массасын келтирип жазасыңар. Эми атомдук молекулалык масса мындай түрдө да берет, ушул жагында көргөзүп коеюн. Мисалы үчүн салыштырмалуу молекулалык массасы X2O3 барабар 102 грамм-моль деп берилди. Грамм-моль. Бизге X элементи кайсы экендигин табышыбыз керек экен да. Мына бизге белгилүү 102. Анан карасаңар кычкылтек белгилүү болуп турат. 16 да кычкылтек. 16-ны 3-кө көбөйтөсүңөр 48. 16-ны 3-кө көбөйтүп аласыңар, себеби 3-ү бар. 102ден 48ди кемитесиңер, алып саласыңар. Ошондо кемитип салабыз. 102ден кемитебиз 48ди. 54 экен. 54. Мына X элемент 54 болду. Бирок экиси бар да, аны бөлөбүз. 54-тү бөлөбүз 2-ге. 27. Эми издейбиз мезгил таблицаны. Кайсы элементтин атомдук массасы 27 эле деп. Карайбыз. Мынакей алюминий. Значит, бул жерде бизде химиялык формуласы бул X-тыкы алюминий болот экен. Алюминийден 2, кычкылтектен 3. Мынакей химиялык формуласы түзүлдү. Дагы бир мисал жазамын. Мисалы үчүн Mr X2O барабар 44. Дагы эле жанакы жол менен 44төн кемитип салабыз 16-ны, себеби кычкылтек турат. 44төн 16-ны кемитебиз. 44төн кемитебиз 16-ны. 28 экен, 28. Эми экиси бар. 28ди бөлөбүз 2-ге барабар 14. 14 атом сандагы элементти издейбиз. 12, 14-на азот экен. Азот 14 болуп турат. 14. Кайтып келемин. N2O химиялык формуласы азоттун бир валенттүү оксидиси. Ушул сыңары тапшырманы бул жака жазып коеюн, өзүңөр түзөсүңөр. Салыштырма молекулалык массасы берилген. X2O3 барабар 160. Молекулалык массасы X2SO4төн 3 жолу 400. Мына 400төн 32-ни 3-кө көбөйтүп кемитип саласыңар. 16-ны 12-ге көбөйтүп кемитип салып, андан кийин 2-ге бөлөсүңөр. Себеп белгилүү сандарды мына кашанын сыртында тиешелүү да бул экөөгөчү. Андыктан көбөйтүп анан кемитесиңер. X2H6
28. Эмер кальцийдин X 3 100. Байкасаңар, мына жерде эмне болуп атат? X 3 деп жатат да. Значит, мына ушул X элементти табышыңар керек. Андыктан 100дөн кемитесиңер көмүртектин атомдук саныны, кальцийдикини, андан кийин 3кө бөлүп койсоңор элемент чыгат. Ошол силерге тапшырма болот. Экранды токтотуп, жакшынакай кылып түшүнүп, андан салыштырып, карап чыгарып мага жөнөтөсүңөр. Химиялык формулалар салыштырма атомдук масса жана молекулалык масса боюнча мына ушул болду. Алдыда ушул темалар боюнча тесттерди чыгарабыз анда.